жаздын келиши менен айымдардын майрамы келип, айымдардын майрамы келиши менен жол коопсуздугунун эрежелери да күчөтүлгөн учуру. Бул боюнча бизге кеңири маалыматты берүү үчүн таңкы мейманыбыз конокко келген. Анда эмесе тааныштыралы. Коногубузду тааныштыралы мурда биз айдоочуларды экранга жакыныраак келип суралмакчыбыз. Бүгүнкү күндө айдоочулардын катарында биздин назик болгон айымдар дагы көбөйдү. Андыктан сизге карата кандай тартиптер күчөтүлдү, жоопкерчиликтер күчөтүлдү, мына ушул туурасында маалымат бермекчибиз. Анда таанышсак, бизде конокто Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Исаков Алмазбек Карыпович. Кутмандыгыңыз менен. Assalomu alaykum. Кош келипсиз. Мына буга чейин кандай бир түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келди. 8 марттан баштап айдоочуларга карата беренелерге өзгөртүүлөр киргизилди, жоопкерчилиги күчөтүлдү деп. Демек 8 март кечи болду. Кечитен баштап бул тартипте иш алып барып жатасыздарбы? Ооба, кечитен баштап 15 февралда Кыргыз президент тарабынан кол коюлган, 21-нде ошол жарыяланып, 8 марттан баштап күчүнө кирди. Ошо бир сутка болуп калды. Бир сутканын ичинде бүгүнкү күндө Талас облусунун аймагында иш-чара жүрүп жатат. Эскерте кетсем, ушул бир сутканын ичинде эле 4 мас айдоочу кармалды. Ушу бир сутканын ичинде Талас облусу боюнча. Эми ушул баягы жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн ошол кайсы беренелерге өзгөртүүлөр киргизилди, кандай талаптар болду, кыскача айта кетейин. Биз баягы көбүнчө жарандарыбыз мыйзам алмашып кеттиптир, анан баардыгын тег штрафтардын баарын көбөйтүп жибериптир, анан деп ушундай баягы биз туура эмес маалыматтарды алып, баягы казынаны толтуралы деп атасыңар деген сыяктуу бир мындай туура эмес көп мындай учурлар болуп атат да. Бул жерде бир жанакы жол транспорт кырсыгына себепкер боло турган оор кесепеттерге алып келе турган гана беренелерге баягы күчөтүлдү жаза чаралары. Калган мурда кандай болсо ошол тартипте эле ошол укук бузуулар жөнүндө кодекс, анын ичиндеги ошол жол эрежесин бузгандыгы жөнүндөгү беренелерде мурдагыдай эле калтырылды. Тескерисинче мурда мисалы үчүн 15 күндүн ичинде баягы жеңилдетүү каралган 70%. Бул жерде наоборот 1 айга чейин созулду. 1 айдын ичинде жеңилдетүү менен 70% жеңилдетүү менен айыптар төлөнөт. Айта кетсек, мисалы үчүн мынакей жол транспорт кырсыгына эмне себептер болот? Каршы тилкеге чыккан, ылдамдыкты ашырган ошол учурлар баягы оор кесепеттерди алып келе турган жол транспорт кырсыктары деп койсок болот. Ошол беренелерге өзгөртүүлөр киргизилди. Мисалы үчүн 60 мындай айталы, айылдын ичи 60 деп чектелген болсо, ошол жерде 100дөн ашык жүрө турган болсо, 40 км/сааттан ашык боло турган болсо, бул жерге 7,5 миң сом айыппул каралган. Ошондой эле 60 км аша турган болсо, мисалы үчүн 120дан ашык айдай турган болсо, ал жерге 15 миң сом айып каралган. Ошондой эле каршы тилкеге чыга турган болсо, бул жерге дагы 15 миң сом каралган. Муну өзүнчө берене кылып, ушу 5-бөлүк кылып койду. Анан ошондой эле светофордун кызыл чырагын өткөндөр мурда 3 миң сом болсо, азыр 5,5 миң сом болду. Ошо кызыл чырагын өткөн, тротуар менен айдаган, велодорожка менен айдай турган айдоочуларга ошо 5,5 миң сом деп айыппул каралды да. Буга чейин бул 3 миң сомдук айыппулдар болчу. Андан сырткары жанакы автоэм баштык деп коет. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, жанагындай показательный эмелерди кылышып, катып айдап, чимирилтип айдап, борборлордо. Ошондой учурларда анан жанагы көбүнчө ушул майдын аягында ошо окуучулар бүтүп аткан убакта жана башын чыгарып алышып кыйкырып, ушундай ушул арты менен айдап, колонна болот, ушул автоэм баштап коет. Ошол бул жерге дагы жаза чарасы 15 миң сом каралды. Мурда 7,5 миң сом болчу, 15 миң сом болуп көбөйдү. Ошондой эле эгерде жыл ичинде кайталана турган болсо, 6 айга айдоо укугунан ажыратылат. Ошол автоэм баштык боюнча. Андан сырткары жанакы подложный номер деп коет, жасалма номер тагып алып айдай турган болсо, бул жерде мурда 15 миң сом болчу, азыр 20 миң сом каралды. Ошондой эле жыл ичинде кайталана турган болсо, ошол эле жасалма номер менен жыл ичинде кайталана турган болсо, бул жерде 1 жылга чейинки айдоо укугунан ажыратылат. Анан көбүнчө жарандарыбыз ушул жол транспорт кырсыктары болгон учурларда таштап кетип калышат, качып кетет. Ошондой учурлар болуп калат. Ошол учурларда 6 айга чейинки айдоо укугунан ажыратылат. Көп учурлар мындай катталып калат бизде. Ошо жол транспорт кырсыгы болгондон кийин өз ара элдешип алышат да, кетип калат. Анан баягы төлөбөй койгон учурда кайра келип арыз жазышат да. Анан ошол арыз жазган учурда аны издеш керек болот. Таштап кеткен учурлар болот. Же болбосо жол транспорт кырсыгы болот, экөө элдешип алып туруп кетип калат. Ичиндеги жүргүнчүсү болот, жүргүнчүсү барып ооруканага барып кайрылып калган учурлар болот. Ооруканага жатып калган учурлар болот. Ошол учурларда
ошол жол транспорт кырсыгын таштап кеткендиги үчүн 6 айга чейин айдоо укугунан ажыратылат. Калган беренелер боюнча баардыгы эле ошол эле штрафтар, ошол эле беренелер иштеп жатат. Анан дагы бир өзгөртүүлөр бар бул жерде экзаменге кетирүү боюнча. Ушул экзаменге кетирүү көбүнчөсү айтып атат, 3 нарушение кылып койсоң эле, 3 жолу протокол толтуруп калса эле экзаменге кетирет экен деп туура эмес маалыматтар кетип калып атат. Бул жерде кээ бир гана беренелер, мен жана жогоруда айтып кетпедимби, жол транспорт кырсыктарына себепкер болуп, жанагындай оор кесепеттерге алып келе турган, анан ошондой эле баягы мыйзамды сыйлабай турган учурлар бар. Ошол учурларда жанагындай бизди кайра тапшырууга жөнөтөт. Бул беренелерди айта кетсек, мисалы үчүн номери жок айдай турган болсо, же болбосо жана номерин атайлап жаап алып айдай турган болсо, ошондой эле инспектордун токтотуусуна баш ийбей качкан учурлар болсо, жана ошондой эле жана атайын спецсигнал деп коет, скорый спецмашиналерге жол бошотпой турган учурлар болсо, ошондой менен беренеме толтурулган болсо, жол транспорт кырсыгына кабылган болсо, ал жерде жол транспорт кырсыгына кабылгандан баягы күнөөлүү тарапка чечим алып, ошолорго анан ошондой эле жанакы 193 беренеде бар, передача деп коет. Рулду башка бир мас айдоочуга берип койсом, мисалы үчүн мен машинамды мас айдоочуга берип кое турган болсом, бул жерде да айып чара каралган. Ошондой эле ал дагы ошол экзаменге кайра тапшырууга жөнөтүлөт да. Ушундай учурларда, анан калган учурларда баягы эме жок да. Анан ушу эме бар. Жана 40 километрден анан 60 километрден ашкан ылдамдыкты ашыргандар боюнча да протокол толтурулса, бул дагы ушул жыл ичинде 3 жолу кайталана турган болсо, биз аны кайра экзамен тапшыруу үчүн кайра жөнөтөбүз. Анан да биз өзгөрүүлөр боюнча да биз маалымат алсак, бул жерде айрыкча ичимдик ичип алып руль башкаргандарга өзгөчө көңүл бурулган экен да. Мына ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз, эркинен ажыратылышы да мүмкүн деген өзгөрүүлөр жүрөт, бул чынбы? Бул жерде мындай каралган, ушул эгерде ичип алып спирт ичимдигин ичип алып айдай турган болсо, 1 жылга чейин айдоо укугунан ажыратылат. Эгерде жанагындай болуп калат, айдоочулук күбөлүгү жок, алган эмес жарандарыбыз бар, ошолор айдай турган болсо, аларга 3 суткалык административдик камактар каралган. Анан кийин жанагындай учурлар болуп калат. Мисалы үчүн кээ бирөө мас абалында ичип алып туруп, баягы күбөлөндүрүүчү освидетельствование деп коебуз. Астыгын аныктай турган жерге алып барганда ал баш тарткан учурлар болот, же болбосо барбайм деген учурлар болот. Ошол учурларда дагы административдик камактар каралган. Эгерде күнөөсү далилденгенден кийин кээ бир болушу мүмкүн, баягы айдоочулук күбөлүгү туруп деле көрсөтпөй барбайм деп ушундай каршылык көрсөтөт. Ал учурларда административдик камак каралган. Ошону менен бирге ал күнөөсү далилденгенден кийин ошол эле 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Анан кийин эгерде жанагындай айдоочулук күбөлүк албагандар болуп калса, аларга 5 суткага чейин камактар каралган. Жол транспорт кырсыктарына кабылып мас абалында боло турган болсо, бул 3 жылга чейин айдоо укугунан ажыратылат. Ал эми жанакы 1 жылга укугунан ажыратылып, ошол дагы кайталана турган болсо 3 жылга чейин каралган. Анан ошондой эле мисалы үчүн жанакы айдоо укугунан ажыраткандан кийин деле кайра эле ошондой кайталай бере турган болсо, ошол баягы айдоочуга тиешелүү болгон автоунааны соттун чечими менен убактылуу алып коюуга дагы чаралар каралган да. Кайра айдай бербесинен убактылуу алып кое турган чаралар каралган. Ошону менен бирге ушул баягы айдоо укугунан ажырагандан кийин кайра эле баягы айдоочулук күбөлүгү жок болсо айдай бербесин деп, бул жакта дагы жаза чарасы күчөтүлгөн. Эгер айдоочулук күбөлүгү жок боло турган болсо, бул жерге 15 000 сом айып чара каралган. Анан баягы көпчүлүгүбүз байкаган, баягы адам басып өтчү жолдордо, тротуарларга айрым учурда айдоочулар ушул өзүнүн темир тулпарларын коюп коюшат, ыңгайсыздык жаратып. Буларга кандай чаралар колдонулат? Бул жерде жанакы жогоруда айтып кетпедимби? 5,5 000 сом чара депчи, ошол жанакы кызыл чыраган өтө турган болсо, ошол жана тротуар менен айдай турган болсо, велодорожкага чыгып айдай турган болсо, ал жерге жана 5,5 000 сом каралган да. Анан эгерде ошондой токтотуп кое туруп, жанагындай боло турса, туура эмес токтогондугу үчүн 1000 сом, жана тротуар эмеге жана тротуарларга токтотуп кое турган болсо 3 000 сом чаралар бар да. Негизи маалыматтарга таянсак, ушул жол кырсыктары көбүнчө ушул 80% айдоочулардын кесепетинен, жоопкерчилигинен келип чыгат экен да.
Буларга карата сиздер байма-бай баягы рейдтик иш-чараларды өткөрүлүп келесиздер. Ал рейдтик иш-чаралар бир кандай бир натыйжа берип жатабы? Эми албетте натыйжа берет. Себеп дегенде биз дагы өзүңүздөр көрүп атасыздар, массалык маалымат каражаттарын ар дайым ушул чагылдыруу менен айдоочуларга эскертүү иштерин жүргүзүп келебиз. Анан биз байма-бай бул рейдтик иш-чара жөн эле бүгүн эле келип эле же болбосо туруп эле жүргүлө рейдтик иш-чара чыгарабыз дебейбиз. Биз ушу талдоо жүргүзөбүз. Кайсыл учурларда баягы эме болуп атат, жол транспорт кысыктар өчүп атат, эмне себептен болуп атат, ошого эмне себепкер болуп атат деген сыяктуу. Анан ошону менен бирге жол эрежеси бузулуп аткан учурларда кандай учурлардан бузулуп атат, эмне себепкер болуп атат. Ошону талдап турган, ошонун негизинде ошол аймактарга баягы рейдтик иш-чараларды жүргүзөбүз да. Мисалы үчүн баягы кээде болуп кетет, баягы терезеси караңгылаткан автоунаалар аябай көбөйүп кетет ошол учурларда. Мисалы үчүн мурда бул жерде ошол жана терезесин караңгылаткан айдоочуларга 20 000 сом айыппул каралган, бирок ал жерде 70% арзандатуу бар болчу. Бирок бүгүнкү күндө ушул жаңы мыйзам менен ал жерге өзгөртүү киргизилди. Бул жерде 70% арзандатуу жок. Эгерде терезесин караңгылатып айдай турган болсо, 20 000 сом айып салынат. Ошо 20 000 сом айып төлөнүш керек. Эч кандай арзандатуусу жок. Ал эми ошол рейдтик иш-чараларда биз ошол мисалы үчүн айта кетсек, кээде мында байкап калсаң, борборлордо, базарларда жанагындай туура эмес токтоткон автоунаалар көбөйүп кетет. Же болбосо баягы жол транспорт кырсыктар көбөйүп бараткан учурлар болот. Мас болуп жол транспорт кырсыгы болгон учурларда биз баягы массалык маалымат каражаттарын тартуу менен, ошону менен бирге баардык кызматкерлерди чыгарып, анан ушул кайсыл учурларда болуп аткат ошондой бузуулар, ошол багытта, ошол убакыттарда, ошол жерлерде иш-чараларды өткөрөбүз. Бул чындап келгенде көп учурларда бир жыйынтык берет да. Рахмат, айтсаңыз, негизи эле айдоочулардын кесепетине бүгүнкү күндө 80% ушул жол кырсыктары катталып атат деп атпайбызбы? Бирок ушул айдоочулардын баягы жол эрежесин билбегендигинен, тагыраагы бул тарапта билим деңгээлинин аздыгынан бүгүнкү күндө канча деген өмүрлөр кыйылып кетип атат. Бул ачык сөз. Сиздер ушул айдоочулук күбөлүктү берип жаткан мектептер менен дагы иш алып барып атасыздарбы? Анткени жөн гана муну жашырыш мүмкүн эмес, сатып алуу дагы жолдору буга чейин жүрүп келген. Мына ошонун кесепетинен дагы жол кырсыктары катталып келет да. Рахмат, туура. Бул жерде дагы өзүңүздөр билесиздер, айдоочулук күбөлүктөрдү мындай айтканда бир убакыт болду окшойт, абдан көп. Баардыгы тең эле паспорт алган сыяктуу эле алып калышты да. Жеңил жол менен. Жеңил жол менен десек болот да. Анан ошол мектептерибиз да көбөйүп кеткен. Бүгүнкү күндө ошол республиканын аймагында дагы ушул мектептерди текшерип, ошол талапка жооп береби деген көп бир топ мектептер жабылды. Ушул Талас облусунун аймагында 10 мектеп бар. Именно ошол жана айдоочуларды даярдай турган. Булар менен дагы биз иш алып барып атабыз. Кече жакында эле бир жума мурун булар ошол жетекчилер менен жолуктук. Ошол жерде окуп жаткан курсанттар менен жолуктук, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошол эле учурда экзамен тапшырып аткан ала турган УНА мекемесинин дагы жетекчиликтерин чакырдык. Баарыбыз чогуу отуруп ошол жерде сүйлөшүп, ал жерде дагы талаптар күчтүү экени айтылды. УНА мекемеси дагы талаптары күчтүү. Баягы мурдагыдай эч кандай баягы жөн эле барып ала бербейт. Азыр бүгүнкү күндө мындай айтканда окуучулар келип тапшырган, ошонун бир 4-5% гана өтүп атат да, мындай айткандачы. Эгер мисалы үчүн 100 окуучу келип тапшырса, ошонун 4-5 гана өтүп атат, калгандары өтпөй калып атат. Кайра экзамен тапшырып атышат да. Бул багытта дагы анан бул жерде дагы сапаттуу билим берүү үчүн ушул мугалимдерибиз дагы ошол ал жерге келип, окуучу келип окуш керек да. Жөн эле келип катты алып коюунан аягында келип эле экзамен тапшырам депчи. Биз бул багытта дагы ушул иш планына киргизип, ошол мектептерде баягы посещениясын, сабакка келип жаткандыгын дагы барып биздин кызматкерлер ошо мугалимдер менен чогуу көзөмөлдөп жатат да бүгүн күндө. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип жетти. Учурдан пайдаланып, жалпы айдоочуларга өзүңүздүн кайрылуу сөзүңүздү айтып кетсеңиз болот. Мен эмне демекчимин, ушул жалпы эле айдоочуларга, жеке эле айдоочулар эмес, жол кыймылынын катышуучулары деп койсок болот. Бул жерде жөө жүргүнчүлөр бар, велосипедчи бар, атчан деген бар. Баарына тең айланып, баарыбыз тең эрежени так сактайлы. Адам өмүрү баардыгынан бийик. Ошон үчүн мен суранып кетет элем, ата энелерге да суранып кетем, ушул мектептерде өзлөрүнүн балдарын ар дайым сабакка жөнөтүп жаткан учурларда ушул балдарына дагы ушул жол эрежесин так сактоону, туура жерден өтүүнү ар дайым эскертип турсак, ошондой эле айдоочу жолго чыгып атканда ар дайым эстеп турса, ошо жанында отурган адам ошонун өмүрү, ден соолугу ошол адамдын колунда экенин ар дайым унутпаса, мен ойлойм, баары жол транспорт кырсыктары азаят деп
ыраазычылык билдиребиз. Ыраазычылык билдиребиз. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айдоочулар, жол эрежесин сактаңыздар, анткени сиздерге болгон жоопкерчилик күчөтүлдү. Сиздердин колуңуздарда десек болот бүгүнкү күндө адам өмүрү. Андыктан жоопкерчиликтүү болуңуздар демекчибиз. Бүгүнкү күндө бизге азыркы учурда ушу маалымат берген коногубуз дагы бир жолу сиздерге салып тааныштыра кетели. Бизде конокто Талас облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүм жетекчиси Исаков Алмазбек Карыпович болду. Албетте жоопкерчиликтин күчөтүлгөнүн баягы терс жактан кабыл албашыбыз керек. Бул албетте биздин жолдо жүргөн адамдардын коопсуздугу үчүн каралган иш-чаралардын бири. Ал эми биз эфирибизди алдыны көздөй улантабыз. Жамдуу бир музыкалык клиптен соң кайрадан көрүшөбүз. Эч кайда алыстабай туруңуздар.